Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханала таала мүмкүнчүлүк берип, мына Алла субханала тааланын ушундай бир жаратылышынын койнунда сиз менен биз Имам Газали рахматулла алейдин сабактын бактылуулуктун формуласы аттуу сабагынын 4-чү сабагында отурабыз. Иншалла Алла субханала таала тавфик берсе, сиздер менен ушу 4-чү сабакты баштасак. Ya'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. İmam Gazali rahmatullah aleyh aytıp жатат, Allah Taala'nı tanuunun açkıçı deydi. Birinci urmаттуу tuğan, biz Allah Taala'nı tanuu emne ekenini biz bilip alışыбыз керек. Allah subhanahu Taala'nı tanuu. Allah subhanahu Taala'nı tanuu urmаттуу tuğanlar, mına jaratılışına qarap turup Allah subhanahu Taala'nı siz менен biz akıllı adam tanısa bolot da. Акылдуу инсан ар бири жаратылышты карап, асманды карап, жерди карап, ушул бак дарактарды карап Алла субхана тааланы таанууга милдеттүү. Эми ошол Алла субхана тааланы таануунун ачкычы эмнеде деп жатат. Бизге ачкыч керек. Ошол ачкычты тапсак Алла субхана тааланы таануунун эшигин ачабыз дейт. Ошол ачкычтардын бирөөсү мa'rifatun nafs, инсан өзүн өзү таануусу. Мен мисалы дүниеде кандай жашап жатам, кайсы орунда элеп жатам, Алла субхана тааланын инсандарынын кайсы тайпасына кирем, ошону таануу менен биз Алла субхана тааланын таануунун ачкычыны эшигин ача алабыз. Алла таала Фуссилат сүрөсүнүн 53-чү аятында бул жөнүндө сиз менен бизге санурихим аятина фил афак ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннахул хак. Биз тезинен аларга жаратылышыбыздагы белгилерди жана өздөрүнүн жаратылышындагы белгилерди көрсөтөбүз, аларга чындык ачыкка чыкканга чейин деп баяндайт. Мына Алла субханала таала сиз менен бизге ушул жаратылыштын жаратылгандыгынын себебини жана сиз менен биз каяктан жаралдык, каяка барабыз, ошолордун негизинен дагы Алла субханала тааланын таануунун жолун баяндап жатат. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Мен арафа нафсаху факат арафа раббаху." Ким өзүнүн нафсыны тааныса, чындыгында Роббусуну тааныптыр дейт. Сиз дүйнөдө кайсы орунда элеп жатасыз? Адамдардын кайсы тайпасына, кайсы түрүнө киресиз? Албетте ошону билүүңүз, ошол Аллахты таанууңуз деп Имам Газали рахматулла алейх кайрылып жатат. Эми мен сиздерге 4 бир белгини келтирейин. İnsan özünü tanısa Allah'ты tanıyt ekendигине 4 belgini siz менен бизге айта кетейли. Качан рух жасатка, биздин денебизге кирүүдөн алдын ал ваякуну мавжудан бада адамил жасат. Биздин денебизге рух кирүүдөн алдын эле бар эле. Биздин денебиз жок болуп кеткенден кийин деле рух бар тура берет. Мына биз жок кезде рух бар эле, биз чирип кабырда жок болуп кеткенден кийин деле рух тура берет. Ушунан билсек болот Алла субханала таала кандай зат экендигин. Экинчиси, рух денеге кирүүдөн алдын сүрөтү жок эле. Рух биздин денебизге кирүүдөн алдын кайсы келбетте эле. Демек анын келбети жок. Ошондой эле Алла субханала тааланын дагы келбети жок. Алла субханала тааланы биз мындай деп эч качан сүрөттөй албайбыз. Үчүнчү нерсе, рух денеге киргенден кийин деле сезилбейт ал. Мына менин денемдин ичиндеги рух, ал кандай келбетте турат, кандай сүрөттө турат, мага кармалбайт, сезилбейт. Демек Алла субханала таала дагы сиз менен бизге сезилбейт, көрүнбөйт, эч кандай бир сүрөткө ээ эмес. 4-чү нерсеси, ал рух денеге киргенден кийин деле аны эч ким көрө албайт урматтуу тууганым. Ошондой эле Алла субханала тааланы эч ким көрө албайт дүйнөдө. Мына туугандар, акыл калчап карап көрсөк, Алла субханала таала кандай зат экендиги билинип атат. Алла субханала тааланы сиз менен биз көрө албайбыз. Алла субханала тааланы сезе албайбыз. Кандай сүрөттө экендигини биз акыл жүргүзө албайбыз. Бир гана жаратылышка, өзүбүзгө карап туруп Алла субханала тааланын кандай экендигин биле алабыз. Мына бүгүнкү сабагыбызда ушул Алла субханала тааланы таануунун ачкычын билдик урматтуу тууганым. Ал ачкыч сиз менен биз жана ушул жаратылыштын
жаратылгандыгында турат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.